Oş şahri qancha jashda? 3033. Oş şahri surasini aytsam bilmaydigan. 4000 yıl o'xshaydi. 31 mi? Qancha? 31. Qancha boş şahrin jashin bilmaysin. Salam dostlar, bugun Ordolu Oş shahrindamiz. Biz atayin Oş shahrina keldik. Ушундай суроо жоопторду ушул жерде бир ойнотолу деп. Анда эмесе кеттик. Салих колбасаларын белек кылып беребиз буюрса. Ошондой эле сиздер менен биз бирге болобуз достор. Ким туура жооп берсе, белектер, белектердин ичинде да өзгөчө белектер. Анткени бул биздин ойнотулуп жаткан Салих колбасасынын ичинде ушундай оюн ойнолуп жатат. Сиз машина, iPhone, бир канча скейт, ролик деген нерсе оюнчуктарды эле жеңип алсаңыздар болот. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Биз баштадык. Белек ичинде белек. 3 суроо беребиз. Эгер туура жооп берсеңиздер, приздерибиз бар. Биринчиси, Ош шаары канча жашта? Oş şahri surasini aytsam bilmaydigan. Кыргызстандын 6-президенти ким? 6-prezidenti Roza Otunbayeva болуу керек. Дагы билбейм. Bir sıra versek bolобу? Bir emес 3 sıra berебиз. Эгер 3 суроого туура жооп берсеңиз, сизге өзгөчө бир белегибиз бар. Даярсызбы? Оңой эле суроолор. Аракет кылып көрүңүз. Ошондой суроого жооп бергиңиз келбеди? Мейли мына жаш жигиттерден сурайбыз. Бергиле. Бергиле, оңой эле суроолор. Суроого жооп берсеңер, белек. Алейкум ассалам. Атыңыз ким? Салжан. Салжан. О, сон сизге жагат биздин белектерибиз. Алейкум ассалам. 3 суроо берем. Туура жооп берсеңиз, сон белекти аласыз. Биринчиси, Ош шаары быйыл канча жашка толду? 31 mi? Канча? 31. 32. 32. Ош шаары. Ош шаары. Мейлі, биринчи суроо туура эмес. Экинчи суроо, Кыргызстандын 6-президенти ким? Ал деле өтүп кетти. Үчүнчү суроо эң оңой. Мектепте ар дайым класстын ушул мандайында турат. Кыргызстандын желеги качан кабыл кылынган? Да билбейм. Куттуктайм. Жоп, мейли кап болбойсуз, бирок окуп коюңуздар. Мектеп киргенде желек, анан герб, гимн турат. Ошолорду качан кабыл кылганын окуп коюңуздар, э? Медина, можешь подойти, пожалуйста? Келеріңіз сіздер, экөөңүздөргө беребиз. Биринчиси, Ош шаары канча жашта? Ош шаары 4000 жыл o'xshaydi. Нет. 4000 жылдан ашты да? Дегенде бул шаар эң эски жыл. То есть эң чоң шаар. Дагы бир ойлонуп көрүңүзчү. Сурап көрүңүз. Нашему городу сколько лет? 3022? Нет, 3024. Жакындадыңыз. 3024. Кыргызстандын 6-президенти ким? Кыргызстан. Алмазбек Шушеневич. Нет. Бир ойду эсептеп көрүңүзчү. 4-ші президент. 6-шы президент. Сооронбай, нет. Алмазбек Медина. Алмазбек Атамбаевка чейин ким президент болгон у нас? Роза Атамбаева, может? Нет? Нет, 6-шы ошол болуп калды ал. Нет. 6-й президент Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков. Акыркы жообуңуз? Акыркы жооп, сейчас. Иште подсказка берип коеласыз, второй. Болобу? Подсказка. Кыргызстандын ошол 6-шы президенти Ысык көлдөн болот. Ысык көлдөн болот. Эмне? Эми ушунда да таппасаңыз болду. Просто политикага киришпейбиз деп атпайбы, поэтому да, ну. Тиешеси Тиешеси жок, но
6 президенти ысык көлдөн болсо анда ал Бол, мен айтам, белекти мага бересиз. Бул азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров. Рахмат жок. рахмат ийгилик сиздерге. Макулдар, рахматта катышканыңыз Жакшы. үчүн. Оңой эле суроолор. Не суроо? Ha? Келсеңиздер айтам да. 1 минут. Приз бар, подарка. Подаркасы бар болчу сонун. Автомобиль утат элеңер. Ош шаары канча жашта? Ош шаары азыр 3024 жашта эле. Эң туура. 3024 жашта туура айттыңыз. 6 президент ким? 6 президент азыр акыркы президент болуп калабызбы? Туп-туура. Садыр Жапаров. Эң туура жооп бердиңиз. Исак Разаковдун эң белгилүү, эң популярдуу сөзүн айтсаңыз. Исак Разаковдун эң популяр сөзү баягы сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген сөз. Ошол эң бир. Мынакей достор, биздин бүгүнкү белегибиз эң мынандай. Не деп коет? Настоящий ала турган адамы. Сиз эң бардык суроолорго туура жооп бердиңиз. Исак Разаковдун сөзүндөй, достор, сиз таза болсоңуз, биз таза болсок, буюрса Кыргызстаныбыз, даже дүйнөбүз таза болот. Ака мына сизге атыңыз ким? Мен атым Орунбай. Орунбай ака, мына бул ошол салих колбасасынан сизге белек, ичинде дагы бир бар. Бул ичинде дагы белектер бар. Муну ачсаңыз азыр артында бир коду болот. Ушуну өчүрсөңүз ал жакта чыгат. Же машина, же мына бул жакта iPhone, же пылесос бир канча подаркалар чыгат болот. Ошолорду топтосоңуз, ушундай сонун белектер жеңип алсаңыз болот. Бул мына ушул пакети менен сизге бул жакта Ишиңер ийгилик. Силер эмне кааласаңар ошону Алла Таала насип эткен болсун. Мына азыр ыйык жерде турасыңар. Ушу жакшы адамдардын ушу көңүлүн көтөрүп, Кыргызстанды көп жерге таанытып, ушундай жакшы балдардан болуп жүрөлүгүлөр.